Турган келбетинде эле чочкого айлантырып койгон. Маймылга айланып калган. Адам bir-эки киши эмес, коом маймылга айланып калган. Чочкого айланып калган. Куну кирадатан хасиин. Аллахнын буйруктары келген. Кор болгон маймылга айлангыла деген. Бул качан болгон? Качан Аллахнын жиберген пайгамбарына баш ийбей, укпай, шайтандап, напсы парастап, ошондон кийин болгон. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, бул дүйнө сыноонун жайы. Ар бир адамды Алла Таалам сөзсүз сынайт. Сынабастан бир адамды дагы бул дүйнөдөн кетирбейт Алла Таала. Бул дүйнөгө келдиңби, сыноонун казанына түштүк. Эркектерди да, аялдарды дагы, байларды да, кембагалдарды дагы, пайгамбарларды дагы, пайгамбар эместерди дагы бардыгын Алла Таала сынайт. Бул дүйнө сыноо дүйнө. Башка эч нерсе эмес. Алла ден соолук берип дагы сынайт, оору берип дагы сынайт. Жаштыкты да берип сынайт, карылыкты дагы берип сынайт, бийликти дагы берип сынайт, алып сынайт. Перзентти берип сынайт, алып сынайт. İnsandı özü Allah Taala maşakkatta жараткан. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad деген мани машаккат. Машаккатта жараткан. Төрөлгөндөн тартып эле инсан машаккатта. Тигини сүзүп алат, буга чалдыгат, ооруп калат. Бала болгондо дагы өзүнчө машаккаты бар. Киши болгондо өзүнчө да машаккаты бар. Кары болгондон кийин карылыктын өзүнчө машаккаты бар. Ар бир нерсенин өзүнүн учуру, өзүнүн машаккаты бар. İnsan bir абалда турбайт. Жашоо өткөн сайын акырын машаккаттардан өткөнгө туура келет. Эң акыры жан берүү менен сыноо токтойт. Ошол учурда токтойт. Ошого чейин эч ким өзүн алдап койбосун, өзүн тынчтандырып койбосун. Мен бүттүм. Сыноо. Жок. Бүгүн да сыноо, эртең дагы сыноо. Бүрсү күнү дагы сыноо. Жан чыкканга чейин сыноо. Анан караңыз. Алла Таала өзү бул дүйнөнү сыноонун жайы кылып жаратып аткандан кийин Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзү айткан. Нахну ма'шарул анбия ашаддун нас балаан. Суммал амсал фал амсал. Биз пайгамбарлардын жамааты дейт. Улуу зат, асыл заттардын жамааты. Адамдардын арасынан эң катуу сыноого кабыл болгондор бизбиз дейт. Катуу сыналган Алла Таала эң катуу сынаган кимдерди сынапты? Пайгамбарларды сынаган. Адам атабыздан тартып пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга чейин 100 миңден ашык пайгамбар келген. Барын сынаган Алла Таала. Эми белгилүү машгуур 124 миң дейт. Акыйкат санын Алла билет. Ошончо миң пайгамбарды Алла Таала сыноодон өткөрдү. Эң акыры пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Бул дүйнө сыноонун жайы. Сыноодо Алла Таала биздин ишенимдерди текшерет. Биздин амалдарыбызды текшерет. Биздин мүнөзүбүздү текшерет Алла Таала. Сыноо ошон үчүн. Эмнени сынайт ал? Эмнени сынайт? Биздин эмнебизди сынайт? Ишенимдерибизди сынайт. Аллага болгон ишенимиңиз кандай? Жакшылык, жамандыкты Алладан деп билесизби же жокпу? Улуу аалымдар айткан. Эгерде Алла Тааладан дуа кылып сурасаң, Алла берсе, бул бир кубаныч, сүйүнүч. Эгерде дуа кылдың, Алла Таала бербесе,
Бұл андан дағы көбірек қуаныш, андан да көбірек сүйініш болуш керек. Не себептен сенің сұрағаныңды берген жоқ қой десе, жаратқан Алла Тағала менің қалағанымды берді, бұға сүйінесің. Эми мен қалағанын бербей, өзінің қалағанын Алла Тағала қылды, бұға андан да көбірек сүйінішің керек. Алла Тағала білет, қай жерде бізге жақсы бар, қай жерде бізге жаман бар. Ошон үчүн Алла Тағала мен өзімнің қалауыма қарағанда Алланың қаласы жоғары тұрады деп. Аға наразы болбош керек. Алла мен дуамды қабыл кылбайды. Жоқ. Алла Тағаланың жақсылық қалағаны бар. Берсе айкөлдүлүгү менен, бербесе данышмандылыгы менен бербейт. Сіз машалла ибадаттасыз, бирөөгө зулумдук кылган жоксуз, Аллага ишенимиңиз жакшы, сурадыңыз, дагы деле берген жок. Сіз эч качан Алла тууралуу жаман ойлобоңуз. Жаман күмөндө болбоңуз. Дуаңызды кабыл кылбай койду го деп. Жок. Алла Таала кандайдыр бир данышмандылыктын себебинен кечиктириши мүмкүн, бербеши мүмкүн. Ошон үчүн туугандар, дайыма жүрөктү Алла Таалага бурайлы. Ар бир жакшылык Алладан келет. Ар бир жамандык да Алладан келет. Куллум мин индилла. Куран чечип койгон. Жакшылык, жамандыктын ар бири Алланын тарабынан келет. Башка жактан эмес. Алланын тарабынан. İnsanın başına kança жақшылық келет, kança жамандық келет, бұл Алланың тарабынан келет. Бұл чечилген нерсе. Сізге келе тұрған жақшылық башқаға барбайды. Сізге келе тұрған жамандық башқаға барбайды. Албетте, жақшылық менен жамандықтың жолу бөлөк. Келе тұрған жолу. Жаратқан Алладан. Biz uşuğa iman keltiremiz. Allah Taala жақшылықтың да жаратуучусу, жамандықтың да жаратуучусу. Екеуін тең Алла чечет. Денеге, руханият, жан дүйнөгө жақшылықтың дағы, жамандықтың дағы чечимин Алла чыгарат. Бирок, вама асаба мин хасанат фамин Алла. Вама асаба мин сайятин фамин нафсик. Жақшылық жетсе дейт. Allah tarafından gelir. Bırak tüz Allah'dan. Жамандық senin nefsin arkalı. Allah'dan bir o anın gele turgan yolu senin nefsin arlaşkan. Senin nefsin arkalı gelir. وَمَا أَصَابَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Qanday gana жақшылық жетсе Allah'ın tarafından gana. Bu yerde sizin özünüzdün kıyındığınızdı, жөндөмдүүлүгүңүздү, шамдагайлыгыңызды Алла айткан жок. Түптүз Алладан гана берилет. Жакшылык. Өмүр түптүз. Сиз аябай аракет кылып өмүрү андай эмес. Ден соолук, акыл, ырыскы, амандык, бардык жакшылык жараткан Алла Тааланын тарабынан түздөн түз келет. Бул жерде эч кандай башканын үлүшү жок. Salımı yok, aralaşması yok. Tüzden tüz жалгыз Allah'dan gana gelir. Ama asaba min musibatin, iyi mi qaraptı? Qanday егерде musibat gelip alsa, бұл dene Allah'ın tarafından. Bırak aytdı, ama asabaka min sayyiatin fa min nafsik. Sen nafsinin tarafından. Onu Allah'ın tarafından gelgenimine nafsin arkalı gelir. Nafsi arkalı gelir. Şunun için inşallah bizim daima Allah Teala'ga bolgan gümönübüz, işenimimiz, gümönübüz to'ra olsun, chiroyli olsun, yaxshi olsun, işenimimiz Allah Teala'ga beken olsun. Allah Subhanahu wa Taala meni sınov için yarattı. 24 saat sınaydı, 24 saat Allah gözlemöldep durar. Amal çıkkan, deneden çıkan amallardı gözlemöldep durar. Tilden çıkan sözlerde Allah Taala uğup durат. Жүрөктөн çıkan muhabbat, jek көрүү, ümit, korku, gıcalatçılık, kaygı, kursançılık,
жүрөктөгү ишеним, bunun bardığın жараткан Allah Subhanahu wa Ta'ala bilip turat. Alimun bidati sudur. Gün сайын ahiretке карай багыт алып кетип атабыз, буну унутпайлы. Allah'ını estep, ahiretти estep жашаган адам бактылуу адам. Ahiretти унуткан адам өлүк адам. Тирүүдөй болуп жүргөнү менен акыйкатты өлүгөн. Түбөлүктү ахиреттин унутуп калган. Түбөлүктү бара турган жайын унутуп калган. Ага даярдык көрбөгөн. Өтө чоң зыянга учурайт ушул адам. Ошон үчүн күн сайын туугандар биз түбөлүктү бара турган жайыбызды унутпай жашайлы. Мейли соода кыласызбы, дыйканчылык кыласызбы, сапар кыласызбы, тойдо болосузбу, жаназада болосузбу, бийлик мансапта болосузбу, боло бериңиз кандай абалда кайсы жерде, бирок ахиретиңизди унутпаңыз. Лукман Хаким, данышман Лукман айткан экен, баласына насаат кылып атып, балам, 4 нерсени айтам деген экен. Экөөнү дайыма унутканга аракет кыл. Экөөнү таптакыр унутпа. Ошого мээнет кыл. 2 нерсени эч унутпа. Бири жараткан Алла Тааланы унутпа. Экинчиси өлүмдү унутпа. Жараткан Алланы унутпа. Сени бир тамчыдан жаратты. Унутпа. Жүрөгүңдү соктуруп атат. Унутпа. Каныңды айландырып атат. Унутпа. Денеңе жан салган. Унутпа. Денеңен жанды чыгарат. Унутпа ошону. Ырыскы берип атканды унутпа. Сени көрүп угуп турат. Унутпа. Сени эстеп турат. Унутпа. Ааламдын кожоюнун унутпа. Ааламдын ээсин унутпа. Ахиреттин анын колунда. Унутпа. Алдына бара турган күн бар. Унутпа. Эсеп китеп бере турган күн бар. Унутпа. Чечимин чыгарат ал өзү каалагандай. Кылат каалагандай. Унутпа. Allah'ın nematlarını unutma dedi. Allah'ın azabın, cazasını da unutma. Жараткан Allah Taala'nı unuta turgan nerse emes da. Unutup koy turgan nerse. Allah Kur'an'da aytып койгон. Sizler, ey imanlılar, Allah'ını unutup kalan adamlarga okşop болот. Sizler Allah'ını unutkan adamlarga okşop ola dep buyruk berген. Keyin Allah sizlerdi özüңөрдү unutturup koyat деген. Kim Allah'ını estebese bu dünyada, optur, anın nak cazası bu dünyada özün unutup kalat. Özü kim ekenin, emne ekenin, emneden jaralgan, emne üçün jaralgan, unutup kalat. Allah Taala'nın bu dünyadaki bergen cazası, tiyaktagısı özünçө. Kim Allah'ını estebese, kim Allah'ını zikir kılmasa, Subhanallah, Allah bardık ayıplatır. La ilahe illallah, bir Allah'tan başka. Sığınganга layıktısı. Çok vahda, al calgısı, la şerike, hiçbir şeriki yok. El-ahad, as-samad, ellezî lem yettehi sahibata ve la veled. Calgız, şeriki yok, muhtaç emes. Anı ayalı bala çakası yok. Allah'ını istegende, Allahu Akbar, ululuğu çeksiz. Haliku kulli şey, her bir neseni jaratışı. Mudabbir hakiki. Çınığı çeçim çıkarıcı Allah Subhanahu wa Ta'ala. İstebese kanda ya. Özünü unutup kalat deydi. Emneden jaralganı unutup kaldı. Emne üçün dünyada yaşap atat, unutup kaldı. Yaşoonun maksatını unutup kaldı. Emne işlerde kılış gerek ele, unutup kaldı. Emnelerde kılbaş gerek ele, unutup kaldı. Bu Allah'ın çok cezası. Naşa çekip olgan adamday. Alımlar misal keltiret. Naşa çekкен adam. Özün unutup kalatken da. Kanti özün unutup kalat desem, naşa çekкен adam. Uyun kayakta, iste yok. Geçe kim menen joluktun? Bilmeyin. Ertem ne kılasın? Bilmeyin. Naşa çekкен adam.
Bilmeyim. Kança balan var bilesin mi? Esте yok. Unutup kalgan eşte. Özün unutup kalgan. Atın kim? Atın dele unutup kalgan. Mına. Allah'ın unutkan adam, Allah Teala bu dünyada bere turgan cazası, nak cazası, al özü unutup kalan. Bu unutup kalı jaman nerse. Ошон үчүн Лукман Хаким айткан экен, балам эч качан эсиңден чыгарба. Унутпа. Кимди? Аллах. Аллах Кур'ан-ы Каримде "Фадкуруни адкуркум, я айюхаллазина аману дкуруллах". Ey imanlılar, Allah'ın isteğiyle. Akimus salata li zikri. Namaz emni üçün okup atasın. Allah'ın isteyiş üçün de o da. Allah öz ayet tutat, namazda okugula, meni isteyiş üçün okugula. Ruku, secde, kıyam. Eğer de bu Allah'ın istebesi, Allah üçün bol bolsa, toğanda bu negizge al maksat demez. Negizge maksat ne öyle? Allah'ın istiyor öyle. Bu da elhamdülillah farz görünüştür. Biroq bu suret görünüştörü, bu da şeriattan gelgen. Buga Allah'ın istiyor, jana Allah'ın ihlası gerekti var. İkincisi ölümdü. Unutma. Ölümdü unutma. Ölüm. Kaçan gelip kalat Allah'a bilir. Estep adam, ölümdü estegen adam ölümge dayarlık görürdü. Tövbe kılat. Tez tövbe kılat. Bekem tövbe kılat. Çın yürekten tövbe kılat. Ölümde istegen adam ibadatка bekem bolat. Aramды taştaş жеңил bolat. Ölümde istegen adam ahiretke dayarlangan жеңил bolat aga. Anın жүрегі тазаланып турат. Ölümde istegen сайын жүрегі тазаланып турат. Ошон үчүн туугандар, Лукман Хаким баласына айткан экен, эки нерсени унутпа деп. Эки нерсени дайыма эсиңден чыгар. Аракет кыл чыгар. Унут. Ал кайсысы? Бирөөгө жакшылык кылдыңбы? Эстен чыгар. Бирөөгө кандай жакшылык кылсаң, ошо унутуп койгон болот, бүттү. Эсинде жок. Ал эстетип коюшу мүмкүн. Сиз мага мындай жакшылык кылгансыз, мындай кылган жоксуз. Маша. Эсте жок. Ал эстей берген эмес да, бул эстен чыгарып салган. Экинчиси, бирөө сага жамандык кылса, буну да эстен чыгарып сал. Кийин жолукканда эч бир ан салам алейкум, кандай десо жакшы, маша. Жамандык кылган болсо, аны да эстен чыгарып сал. Бирөөгө кылган жакшылыгыңды эстен чыгар. Экинчиси, бирөө сага кылган жамандыкты эстен чыгар. 4 нерсе насаат айт. Тугандар, алдыда оор күндөр турат. Жан берүү тамаша эмес, кабырдагы сороо андан дагы оор. Кабырдан тирилип Алланын алдына барганда андан дагы оор. Алла Таала айткан, бирөөңөрдү дагы кабырда калтырбайбыз, баарыңарды кайра тирилтип алып келебиз. Кандайына бармагыңар барго, кудум ушундай тирилтебиз. Мурда кандай жаратсак, ошондой тирилтебиз. Bu dünyada birinin kolu kesilip ketse, putu kesilip ketse, putu başka jakta, kolu başka jakta, problema yok. Barın orunda табыз deydi. Kanday olsa kuddum oşonday. Даже ulu sözde uyat yok. Sünnetke oturguzulganda kesip ırgıt üret. Oşonu koşo gayradan kanday jaralgan bolsoň, kuddum oşonday. Sünnetke oturguzulbagan avalda tiriltebizde oldu. Ешкимдин эч нерсеси жок болбойт. Бардыгын алып келет. Ошондой тирилтип туруп, анан эсеп китепке алабыз. Ал күн тамаша күн эмес, өтө оор күн. Өтө кайгылуу күн. Эң коркунучтуу күн. Алла эң нааразы болгон күн. Эң газабы, ачуусу келген күн. Жөнөкөй күн эмес да, махшар майданы. Адам баласынын бардыгы эсеп китеп баштала электен мурдагы күн бул. Эсеп китеп баштала элек пока. Ошо башталыш үчүн эч ким ортого түшө албай турган күн.
Мынаке пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам адамзаттың мырзасы. Дүниеде дағы, ахиретте дағы. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам бұл дүниедегі ким иман келтірсе чын жүректен, ошолор урматтайды, ошолор сыйлайды, ошолор адам баласы мырзасы деп, төрөсү деп ишенет. Бирок капырлар ишенбейт да. Христиандар, жөөттөр, атеисттер, дүниеде канча деген адамдар бар. Пайғамбарымызды адамзаттың мырзасы деп ишенбейт. Бирок ахиретте качан пайғамбарымыз маселе чечкенде, шапаат кылганда, ана ошонданын бардыгы признавать етеді, бардыгы мойнына алады. Что Мұхаммад алейхиссаламдын даражасы кандай экен, адамзаттын мырзасы экенине мойнуна ала турган. Бардыгы азыр ахиретте сабак ошон үчүн кетип атат. Бул хадиске бекем иман келтирейди. Кайсы хадис? Пайгамбарыбыздын улуу шапаатына иман келтирейди. Бардык адам баласы адам атабызга барып атат. Адам атабыз биринчи инсан ааламга келген. Алла Таала аны кандай улуу сый, урмат берген. Бардык пайгамбарлар белинен чыккан. Периштелерге сажда кылдырткан. Бардык нерсенин илимин берген. Алла өзүнүн кудурети менен жараткан. Биринчи инсан, биринчи пайгамбар. Не дейт? Алла Таала бүгүн ачууланып турат, нааразы болуп турат. Мындай ачууланган эмес, мындан кийин мындай ачууланбайт да. Мен бүгүн ортого түшө албайм. Мен өзүмдүн жаным дейт. Уялам ортого түшкөндө. Жакындабага деген даракка жакындабага. Жеп салган эмес, ошо дарактын ичине ооз тийген эле. Ошого эле канча нерсе болду. Бейиште адам атабыз. Ой энебиз бейиште. Бейиштин бардык неаматтары адал. Бир гана ошо даракка жакындабагыла деп буйрук берген. Эскерткен, айткан Адам алейхиссалам билет эле ошого жакындай турган болсо эмне болор? Шайтандын азгырыгы менен жакындап алып не болду? Ошол замат эң оор күн болду да, бейиштин кийиминен кургалды. Жылаңач болуп калды. Бейиштин жалбырактарын топтоп, өзүнүн уяттуу жерлерин жаа баштады. Адам атабыз да, ооба энебиз да. Эстетип көр, эгерде биз бул дүйнөдө күнөө кылсак, жылаңач болуп калсак кандай болот? Тамаша эмес да бул. Элдин арасында жылаңач болуп калчы. Ата энең бар, бир туугандарың бар, досторуң бар, жаман жакшы бала чакаң бар, жылаңач болуп калчы кандай болот? Алла Таала, алхамдулилля, бул кийим дагы Алланын неаматы. Ушу менен алхамдулилля биз темир кийинип алып жүргөн жокпузбу? Алланын чоң неаматы. Адам алейхиссалам ошол жерде жүз кайка жок, мен кыла албайм, бул эч нерсе кыла. Бар Нухка баргыла дейт, Нух пайгамбарга бар, карачы. Чече албайт маселени. Нух алейхиссаламга бардыгы барышат. Нух алейхиссалам да мен дуа кылып бергенмин коомума. Не деп? Я Алла, бирөөнү калтырбай, бардыгын жок кыл. Булар туса эле капыр туй. Бардыгын жок кыл деди, бирин калтырбай. Дуа кылып бергенмин. Ортого түшө албайм. Ортого түшө албайм. Бар Ибрахим пайгамбарга бар. Ибрахим пайгамбар менен 3 жолу туура эмес сөздөр чыгып калган. Мен ортого түшө албайм. Бардыгы ортого түшө алган, түшкөндөн качат. Себеп ал коркуп атат, кантип ортого түшөт? Не деп айтат? Ар бири айтат ошондойчу. Алла бүгүн ушундай ачууланып турат, газабына
мындай ачууланып газап калган эме эмес, мындан кийин да мындай болбойт. Карачы. Мына хадисте биз айтып атат мына. Инна робби гадибал йом гадабан лам ягдаб каблаху мислах. Мындан мурда мындай ачууланган эмес. Менин Роббум бүгүн ушундай ачууда, мындан мурда мындай ачууланган эмес. Вала ягдаб ба'даху мислаху. Bundan keyin dagы мындай ачууланбайт дейт. Караңыз кыямат күнү кандай экен. Буга чейин андай ачууланган эмес, канча капырлык болду, канча ширк болду, канча адам өлтүрүү болду, канча шайтандык, канча күнөө болду. Андай ачууланган эмес дейт. Bundan keyin дагы андай ачууланбайт. Бүгүн ушундай ачууда. Мен кайта ортого чыгып. Ар бир пайгамбар мына ушуну айтат. Себеп дегенде үммөт барат да. Ар бирине барып айтат, абалыбызды караңыз. Кандай кыйналат? Адамзат миллиард, триллиард кайрылышат Нух пайгамбар. Маселени чечип бериң дейт. Жок. Вакад саммакаллах абдан шакуран. Сизди Алла Таала шүгүр кылуучу бенде деп атаган. Сиз ортого түшүп бериңиз. Ала тара ила ма нахну фи. Көрүп турбайсызбы биз кандай абалда турабыз дейт. Ала ташфа лана инда раббик. Не деп айтат? Алда азыркы сөздү айтат. Бүгүн мен Роббум ушундай ачууланып турат. Мындай мурда ачууланган эмес, мындан кийин да эч качан мындай ачууланбайт. Мен бүгүн эч нерсе кыла албайм. Напси. Өзүмдүн жанымды куткарсам чоң деп. Өзүмдүн жанымды куткарып алайын. Бүгүн ал бирөөнү ортого түшө турган күн жок дейт ал. Пайгамбарлар, эң улуу заттардын сөзүн караңыз. Себеп bir майданда Алла Таала бардыгын топтойт. Бардыгын топтойт. Көрө турган адам бардыгын көрөт, уга турган адам баарынан угат. Ушундай майданда топтойт да. Микрофону жок, ар бир адамдын сөзү угулат. Бирок бир адамга дагы сүйлөгөнгө уруксат берилбейт. Бирөө сүйлөй албайт. Ата, апа сүйлөй албайт. Бирөө бир сөз сүйлөй албайт. Эси оогон бойдон таңыркан, көздөрү ачылган, чекчейген бойдон калат. Эрмелбейт көз. Жөнөкөй нерсе эмес ал. Алла Таала кандай чечим чыгарат деп. Андай кайгыны адамзат көргөн эмес. Ибрахим пайгамбар да кудду ушу сөздү айтат экен. Сиз Алланын досусуз, пайгамбарысыз. Жер бетиндеги мынакей шапаат кылыңыз. Жок. Мен кыла албайм. Бүгүн Роббум ушундай ачууда, буга чейин мындай ачууланган эмес, мындан кийин да мындай ачууланбайт эч качан. Эмне эстетип атасың? Буга чейин, мындан кийин деген сөздөр. Кандай күн экен ал? Муса пайгамбарга барды. Муса пайгамбарга барышат. Кудда машалла. Мен адам өлтүрүп алгам. Ага буйрулган эмес да өлтүргөндү. Кокустан коюп, Иса пайгамбарга барды. Иса пайгамбарга барып, булар айтат, сиз бешикте сүйлөбөдүңүзбү? Алла Таалам сизди өзүнүн буйругу менен жаратты. Пендеси, пайгамбары Алла Таала өзүнүн тарабынан мынакей рух, жан үйлөтүп, атасыз жаратты. Сиз ортого түшүп берем. Жок. Бул да ушу сөздү айтат. Бүгүн Роббум ушундай ачууланган, бунда эч мурда ачууланган эмес, bundan кийин да bunday ачууланбайт. Анан ушу Иса пайгамбардын сөзү бар да. Идхабу иля Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Силер барыңар Мухаммад пайгамбарга барыңар. Иса пайгамбардын сөзү. Валакин и'ту Мухаммадан абдан гафараллаху лаху ма тaqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Bir rivayette мындай деп келет. Силер Мухаммадка баргыла. Ал ушундай пенде, Алла анын мурунку кийинки бардык ката жаңылыштарын кечирип койгон. Ошого баргыла деп. Жабир разының риваятына келет. Иса пайгамбар барганда Иса пайгамбар айтат экен, "Ласту лаха". Мен бүгүн адам затка ортого түшкөнгө лайык эмесмин.
Валакин алейкум би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. Иса пайғамбардың сөзі. Сілер Мұхаммадты саллаллаху алейхи ва саллямды бекем қармағыла. Ортаға түше тұрған ұшы кіші, башқа ешкім түше алмайды. İmam Ahmad, İmam Nasai. Ekonda rivayetine gelir İbn Abbas radıyallahu anh'a aytadi. Fayaqulu İsa, İsa aleyhisselam aytadiken, inni uttixiztu ilahan min dunillah. İsa peygamberge adamzat qayrilip kelgende, gezek kelgende, al aytadi ekan. Men bugun layık emasmin ortaga chiqqanga. Olman kelbeydi. Adamlar meni Xudoy qilib sıyınışkan. Allah Taala'nı taşlap, meni Xudoy qilib sıyınışmadı. Men qayntip, men qaysi yüz menen Allah'a qayrilam. Qarabay. İmam Ahmad'ın başka rivayetine gelir. Bunday deb. Anna kulla nabiyyin yaqul innahu la yahummunil yawm illa nafsi. Min Adam ila İsa aleyhisselam. Adam atadan tartып İsa peygamberge чейин kança peygamber gelse, oşolordun her biri aytadi. Bugün menin problemam özümdün nefsim gana, özümdün canımdı gana. Özümdün canım bana problema deydi. Başka biri ümmeti ayakta tursun, adamzat ayakta tursun. Peygamberler uşunday dep atsa, adamların avalı qanday bolat aytsanız siz. Allah Taala tandagan en asıl, en bardıq жағынан ең таза адамдарға үлгі қылып жіберген пайғамбарлардың авалы ушундай болуп атса, сизге бизге окшогон үммөттүн, адамдардын, күнөөкөрлөрдүн алардын авалы кандай болот? Ар бир пайгамбардын башындагы проблема өзүнүн жаны болуп калат экен. Ар бир пайгамбардын проблемасы өзүнүн жаны. Мына риваятта келип атат. Имам Ахмадтын риваятында мен силерге окуп бердим мына. Anas radıyallahu hadisinde gelir, bunday dep kelgeni var. Vazada faqala Adam faman dunahu. Adam aleyhisselamın andan keyinkiler bunday dep aytışat ekende, ve yaghfir li al-yawm hasbi. Ay yughfara li al-yawm hasbi. Bugün men günüm geçirilseç, uşu mağa жетişti dep koydu ekende. Qaraç. Qanday degan söz. Ana Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'e barışatken adam zat aytatken, ya Muhammad anta Rasulullah ve khatamul enbiya. Siz Allah'ın elçisisiz. Bardıq peygamberlerden akırkısı, möhrüsüz. Ve kad gafarallahu laka ma taqaddama min damik ve ma ta'akhkhar. Sizin murunku keyinki bardıq nersenizde Allah Taala'm geçirip koygan. Ala tara ila ma nahnu fi. Qarabaysınız biz qanday avalda kaldık. İşfa lana ila rabbik. Biz üçün şafaat kılınız hem Rabbimizga bir şafaat kılınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'dan ruhsat suraytken şafaat kılın. Bir neseni bilip koyunuz. Peygamber Muhammed aleyhisselam özünün tarafından ne şafaat kılavermeydi. Allah'dan ruhsat suray. Fa asta'dinu ala rabbi. Men ruhsat surayım Rabbimden deydi mana ki. Allah Taala kimge şafaat kılууга ruhsat berse, oşon şafaat kılat Peygamberimiz. Yaxşı bilip alış kerek. Keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, men sajdaga jığılam deydi. Allah meni tek koyot. Qanday qalaşımça oşol je sajdada Allah'a munajat kılıp, jaldırap, jalvırap, özümdün arız muğunlarımda aytıp Allah Taala maktub aytadi. Bir rivayette gelir, fa antaliqu faati tahtal arsh. Men baramdagı arştın aldına barıp, oşol yerde fa aqau sajiden li rabbi, Rabbima sajda kılam. Summa yaftahallahu aleyye min mahamidihi ve husni sanai aleyhi şey'en lem yaftahhu ala ahad qabli. Keyin Allah subhanahu wa ta'ala oşa sajda kılıp Allah Taala'ga munajat kılıp atkanımda Allah bana uşunday ilim beret. Allah Taala'nı dаңазалаганга, alqo, maqto, alqış sana aytkanга bir adamga dagı berbegen deydi.
Даже Бухариде келет. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Фаюлхимуни Аллаху махамида ла aqdiru алейха ал-ан." Пайғамбарымыз ошо хадисте айтып атканда, бу дүйнөдө үммөтүнө айтып берип атканда мындай деген: Алла Таала кыямат күнү шафаат кылаардан алдын мага ушундай илхам берет, жүрөгүмө ушундай вахий салат, бүгүн андай мактоону мен айтканга кудуретим жетпейт дейт. Болбосо пайгамбарыбыз өмүр бою Алланы мактады. Эң кереметтүү мактады. Эң кереметти мактоо, алкоо, сана Аллах. Пайгамбарыбызды мактагандай бирөө да Алланы мактаган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хамсана шүкүр айткандай бирөө да андай кылган эмес. Бирок ошондой болсо дагы пайгамбарыбыз айтып атат: "Мен азыр ошо кыямат күнү айта турган мактоолорго кудуретим жетпейт, андай мактоону аз айта албайм" дейт. Ол ошол учурда Алла берет илим, анан пайгамбарыбыз айтат. Дагы кандай берет? Пайгамбарыбыз адамзаттын эң илимдүүсү. Бардык адамзаттын илимин, бардык пайгамбарлардын илимин бириктирсең, ошолор түгөнгөн жерде, жеткен жерде пайгамбарыбыздын илими башталат. Ушунчалык илимдүү болуп туруп, дагы Кур'ан-ы Каримде не дейт? "Кур Робби зидни илма." О Роббум, мен илимимди зияда кыл. Илимимди көбөйт бер. Дагы. Демек, пайгамбар ушунча илимдүү болуп, дагы илим сурап атат Алла Тааладан. Көбөйтүп бер деп. Фа ахмадуху битилкал махамид. Ошол мактоолор менен мен Алла Таалага мактоо айтам. Ошондон кийин анан пайгамбарыбызга айтылат экен: "Я Мухаммад, ирфа раса ва сал ту'та вашфа ташаффа." Башын көтөр, ey Мухаммад, сураганың берилет, шафаат кыл, шафаатың кабыл болот. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт: "Фа арфа раси фа aqulu я Робби уммати уммати." Башымды көтөрүп эле, "О Роббум, үммөтүм үммөтүм" дейт экен да мына. Бардык пайгамбарлар нафси, өзүмдүн жаным деп калганда, пайгамбар ошол күнү көрүп алыңыз. Үммөтүм. Фаюколу, пайгамбарыбызга айтылат экен: "Я Мухаммад, адхил жанна мин умматик ман ла хисаба алейх мин ал-бабил айман мин абуабил жанна." Ey Мухаммад, бейишке киргиз үммөтүңдөн, ман ла хисаба алейх, эсеп китеби жок адамдарды киргиз дейт экен. Бейиштин эшиктеринин оң жагынан дейт. Карачы. Бардыгы кирет. Аллах акбар, Аллах акбар. Bir rivayette istihya деп та келет экен. Пайгамбарлар айткан сөзү: "Уялам, ортого түшө албайм" деп. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла субханаху ва таала ушундай улуу мартабаны бергенин караңыз. Bir rivayette мындай деп келет: Алла Таала мага үйрөтөт мактоолорду, мен Аллага ошо мактоо сөздөр менен мактоо айтам, андан кийин шафаат кылам, жараткан Алла Таала мага чектеп берет. Мен дозоктон үммөтүмдү, дозокко түшүп калгандарды чыгарам дагы, бейишке киргизем. Ошондо дозокто калат деген гана, түбөлүктө калат. Ким Аллага ширк кылган, Алла күфр кылган, ошолорду гана калат, калганын бардык акырын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыгарат экен. Эми бу жерде мындай кеп бар да, ошончо адам баласы пайгамбарларга барып суранып атат. Эң акыры Мухаммад алейхиссаламга келди. Баштан эле пайгамбарыбызга келсе, маселе чечилип калса болбой беле? Жок. Алла Таала пайгамбарыбыздын макамын көрсөткөнү каалайт да. Эгерде баштан эле пайгамбарыбызга кайса, пайгамбарыбыз азыркыда чечип кое алат эле. Бирок анда көп мурунку пайгамбарлардын үммөтүнүн мээсинде, оюнда эмне калмагаларды? Башка пайгамбар деле кыла алат эле, пайгамбарыбыз чечип койду да, болсо башка пайгамбар деле кылмак эле депчи.
Жоқ, атайы Адам алейхиссаламдан баштап тұрған. Что бирөө дагы лайык эмес ошол күнгө шапаат кылганга. Ешкимдин колунан келбейт бардыгын көрсөтүп туруп, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кезек келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла таала макамын көрсөтүшчү мынакей. Саййидун кавм мынакей. Саййидул умма, саййидун нас. Ошо пайгамбар айткан да өзүчү. Ана саййиду вулди Адам. Мен адам баласынын саййидимин деген. Саййид деген кандай? Төрөсү, мырзасы, башчысы, эң шарапаттуусу, адамдар проблемасында кайрыла турган, кайгысында кайрыла турган, ушул саййид деп коет. Адамдар даңазалап, урматтап, мына ушуну саййид дейт. Адам баласынын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Шуны айтып жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буну айтканы, кыямат күнү адам баласынын мен мырзасымын дегени, bundan Пайгамбар Muhammed Aleyhisselam'ın makamın cariye kılıyor. Bardıq adam balasına mırzası, törösü ekenin Allah Teala tartılgan nimetı, martabası oşunu cariye kılıyor. Ve amma bi ni'meti rabbika fahaddis, Rabbinin nimetin bayandağın dep öz aytkan Allah Teala. Osa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınake. Sebep adam balasının mırzası tuра. Ahirette toç bardığı bile etkende, bardı kapırlar, bardı Müslümanlar, bardı baktılılar, bardı baktısızlar, bardığı Muhammed Aleyhisselam'ın makamını Allah gösterdi degende kıyamatda. Bardığı moyunda etken, moyundan alatken, ikrar kılışat eken, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adam zatlı mırzası eken, moyun. Bu dünyada başında aytып кеткенimдей, moyundağı olanlar көп. Sayyid деп мына ушуну айтат. Алардын абалына кош көңүл болбогон, оңолуусуна аракет кылган. Алар проблемаларда ага кайрылган. Жакшылыгын үмүт кылган, кыйынчылыкта, кайгыларда. Ушуну sayyid деп коет да. Демек sayyid Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүт адам заттын кош көңүл болгон жок да. Бүткүл адам заттын. Кайдыгери болгон жок бүткүл адам заттын. Мынакей sayyid. Алардын оңолуусуна дүйнөдө пайгамбарыбыз 23 жыл бүткүл адам заттын оңолуусуна күчүн сарптады, жанын сарптады, малын сарптады, жөндөмдүүлүгүн сарптады. Алла Таала ошон үчүн жиберди. Аларды оңдош үчүн. Жана бардығы проблемаларда қайтып келе тұрған. Сұрана тұрған, ортаға сала тұрған, ушуну sayyid деп айтады. Пайгамбарыбыздын артыкчылыгын көрсөтүш үчүн Алла Таала ушундай кылган, бул хикматы ушул. Albatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bardık peygamberlarga, bardık adam zatına, bardık periştelerge artık. Periştelerden dağı jogorу peygamberimiz. Arş kursiden dağı jogorу peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Жаралгандын эң улуусу, калай калктын ыйыгы, адам заттын мырзасы, бардык пайгамбарлардын пайгамбар, эки дүйнөнүн тажы деп ошол үчүн айтабыз. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah, estağfirullah ve atubu ileyh. Bu жерде мындай деп тур. فكل من لم يبلغ هذا الحديث أو بلغه ونسيه بشدة تلك الأحوال الموضوع. Qarаңыз. Kim ушул хадисти унутуп калса, же болбосо бул хадисти билбесе, же билгенден кийин унутуп калса, анда эртең кыямат күнү кыйналып калат. Буну билген адам спокойный болот, биздин пайгамбарыбыз маселени чечет.
Алла Таала кайрылат, тияка бияка жүгүрүп отурбойт. Ушу хадисти билсе, а бул хадисти билбесе, укпаса, же угуп унутуп алса, ошо кыйналгандын арасынан тияка бияка жүгүрмөй мынген убара болот да мында. Аллаху акбар. Айтыптыр себептерин мындай деп. لشدة تلك الأهوال في الموقف لا بد من تعب. Бұл сөзсізше адам баласы бұны білбесече чарчайт. وَزِحَابِهِ إِلَى النَّبِي بَعْدَ النَّبِي bir пайғамбардан кейін ешкінші пайғамбарға бара береді. بِخِلَافِ مَنْ بَلَغَ ذَلِكَ الْحَدِيث وَدَامَ مَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Кім бұл хадисті білсе, мақұл бол. Ал болса, жана ұмытпаса, فَإِنَّهُ لَا يَتَعَبْ. Ал чарчабайды. Не үшін? فصلى الله تعالى عليه وسلم ما أكثر شفاعته على الأمة. Қараңыз. Шафқатуhu على الأمة. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам үмметіне қанша деген боорукерлигин тан берсеңиз болот да. Ушу хадисти бизге айтып койду бул дүйнөдө. Эртеге кыямат күнү барганыңарда ушуну унутпагыла. Тияка барып өзүңөрдү кыйнабагыла. Бардык пайгамбарларга карап ответ болбойт, баары мага келет. Ушуну пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн үммөтүнө боорукерлик кылып, бу дүйнөдө эле айтып койду да бизге. Эртеги боло турган маселени бу дүйнөдө айтып койду. جعلنا الله تعالى ممن بلغه هذا الحديث فلم ينسه أبدا آمين. الله تعالى баарыбызды ушул хадис жеткен жана ушул хадисти унутпагандардан кылсын. Амин. Бул кайсы пайгамбарыбыздын улуу шапаат хадиси деп айтылат. Хорошо? Макамы Махмуд мартабасы, шафаатул удма, шафаатул кубра, эң чоң шапааты, ең улуу шапааты, макталган макамы деп ушул хадис ушундай аттар менен таанылган. Бул хадисти уккандан кийин алхамдулилlah иманыбыз дагы бекемделип, эртеге кыямат күнү унутпай эле турсак, Кудай кааласа кыйналбайбыз. Ким унутуп калса, же бул хадисти вообще укпаса, ал кыйналып калат. Мусулман болсо делечи. Я илаха иллаллах. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Пайгамбарлар тугандар Алла Таала күнөөлөрдөн сактаган. Биз ахли сүннат вал жамааттын акыйдасы боюнча пайгамбарлар маасум. Маасум дегени күнөөлөрдөн сакталган. Сахабалар махфуз. Булар болсо алхамдулилlah Алла Таала аларды дагы бирок пайгамбарлардай эмес, алар деле өзүнүн күнөөсүндө турган эмес болсо тооба кылышкан, кайтышкан. Ошол маселе боюнча мынакей Алла Таала пайгамбарларга ээрчигенге буйрук берген пенделер. Ома арсална мир расул илля лиюта би иднилlah. Пайгамбарларды эмне үчүн жиберди Алла Таала? Себеп жараткан Алла субханаху ва таалага баш ийиш үчүн. Пайгамбарлардын максаты Алла Таалага баш ийдирүү, итаат кылдыруу. Алланын буйругуна итаат кылдыруу. Би иднихи би амриллахи таала ва ирадатихи. Алла Тааланын каалоосу жана буйругу менен. Эгерде Кудай сактасын пайгамбарлар күнөө кыла турган болсо, анда алардын аркасынан ээрчигиле деп бизге буйрук бербейт эле да Алла Таала. Аларды үлгү кылгандын максаты, аларды элчи кылгандын максаты Алла субхана ва таала аларды күнөөкөр кылбайт. Ката кетип калышы мүмкүн, бирок катада тура бербейт алар. Алардын азыркы мисалы Адам алейхиссаламдан, Нух алейхиссаламдан, Ибрахим алейхиссаламдан бул айтылгандары, булардын ал эми жараткан Алла субханаху ва таала бул жаңылыш. Пайгамбарларды жараткан Алла субханаху ва таала ва иннахум индана ламинал мустафайнал ахяр. Албетте алар биздин алдыбызда
тандалған ең мықтылар. Алла Таала бұларды тандалғандар, аларды мықтылар деп екі сыпатмен өзгөчөлөп айтып жатат. Бұларда жақсы сыпаттардың бардығы бар, жаман сыпаттардың бардығы бұларда жоқ. Башқа бір жерде мындай дейді: иннахум кану юсариуна фил хайра ва яд'унана рагаба ва рахаба ва кану лана хашиин. Әлбетте алар пайғамбарлар жақсы іштерде юсариуна шашылышат. Мусараа дейді, жарышат. Ақырын емес, бұларда алсыздық жоқ пайғамбарларда. Пайғамбарларда, машалла, жақшылықта бұлар өте азиматменен жетіп қылышат. Жана алар қайрылат дейді Алла Таала бізге. Дуа қылып, қантип? Рағабан ва рахаба. Рағабан қызығып, үміт қылып, рахабан қорқып. Жана алар біздің қорқушы пенделеріміз дейді Алла Таала. Аларды Алла Таала өзі құтқарған. Алар мухласиндағы, мухлисиндағы. Мухлас деп құтқарылған. Мухлис қалыс Алланың разылығы үшін қылғандар. Құран-ы Каримде инна ахласнахум би харисатин зикраддар деген. Біз аларды өзгөчөлөп қойғанбыз Алла субханаху ва тағала. Құтқарып қойғанбыз дейді. Деп шайтанға кезек келгенде де Алла айтпады ол. Қала фаби иззатик ла уғвияннахум ажмаин илля ибадака минхумул мухласин. Айтып жатады, сен ыззатыңа ант, мен алардың барына даштырам дейді. Алардан сенің ошо құтқарылған пенделеріңден башқа. То есть мындайда, ким Алла Таалаға қалыс болса, Алла Таалам ошо пенделерді құтқарып қояды екен, аларды шайтан азғыра албайды екен. Шайтанның азғырығы аларға өтпейді екен. Қалғандарын чекеден жауады екен. Ихластуу адамдарды Алла құтқара деген. Мухлис, ихластуу адам. Мухлас, Алла құтқарып қоя тұрған адамдар. Алардың қолын аларға сен күшің өтпейді деп қойған. Муса пайғамбар бойынша айтады: "Вадкур фил китаби Муса иннаху кана мухласан." Естегін, китептегі Муса пайғамбарды алғандай болған екен. Иннаху кана мухласан. Муса пайғамбар мухлас эле. Ва кана расулан набиян. Елші дағы, пайғамбар дағы болчу. Демек, Алла Тааланың мақлуқтарынан ең улуу ихластуулар жана бұлар кимдер десе пайғамбарлар. Жана ең улуу шайтандын азғырысынан құтқарылғандар кимдер? Пайғамбарлар. Шайтан аларды бір азғырып жаман иш кыла турган күчү жетпейт. Вала сабила ли иблис илейхим вала султана лаху алейхим вала тасир лаху фи иқаихим фима хуа мухаррам алейхим. Арам нәрселерге аларды шайтан арам нәрселерге пайғамбарлар төте албайды. Анын күчү жетпейт анын. Жараткан Алла субханаху ва тааля, урматтуу жамаат, баарыбызга пайгамбарлардын аркасынан эрчигенге, пайгамбарларды жакшы көргөнгө, пайгамбарларга туура этикатта болгонго Аллахым жардам берсин. Өзүбүз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад алейхиссалам пайгамбарыбыздын шариятында бекен болуп, бардык пайгамбарларга биз иманыбыз бар. Бир дагы пайгамбарга иман келтирип, башкасына иман келтирбей, biz al cöğütleri okşaş emesiz. Mu'minu bi ba'd ve nakfuru bi ba'd degендей. Biz bardıq paygambarlarga iman keltiremiz. Bardığı ulu zatlar, tandalganlar, eң mıktılar, elge ülgüler, paygambarlarga imanımız uşu. Alar perişteler emes, alar jönököy insan emes. İnsan, birok insanga okşaş emes insan. Ошон үчүн айтат го, бұл бриллиант деле таш, бирок жөнөкөй таш эмес деп. Пайгамбарлардагы алхамдулилlah жөнөкөй инсандар эмес булар.
Күйөөсү менен аялы ажырашса, балдар кимисинде калыш керек? Шариятта кандай? Бир уул, бир кызым бар. Шарият боюнча эгерде күйөөсү менен аялы ажырашып кетсе, балдар, кыздар бардыгы күйөөсүнүкү. Албетте жаш балдар болуп калса, эмизе турган учур, тарбия кыла турган учур, энеси баары жардам бериш керек болот, бирок аларды багуу, кийим кечеси, тамак ашы, талим тарбиясы, окуусу жана башкасы кандай кажеттери болсо күйөөсүнүн мойнунда. Бул балдар, кыздар бардыгы күйөөсүнүкү болот. Качан өтүш керек, кандай дегенин жерлеринде келет. Бала, уул балдар, кээ бир фатва китептеринде 7-8 жыл жаш, то есть 7-8 жашка өзү нар жакка жактан биле турган, кыз балдар болсо да мисалы балагатка чейин карап, балагаттан кийиндей, кандай болгон жакта дагы атасыныкы болуп эсептелет. Башка 3 жолу мас тарткан сүннөтпү же бир жолу? Жок, биздин Ханафи мазхабда башка бир эле жолу мас тартабыз. Башка бир эле жолу суу менен мындай да. Сууну оң колуңузга алып туруп, сол колго куясыз. Бул алаканыңыз 5-10 манжасы менен бардыгы суу. Ным, өл, влажный. Мына карап туруп, бар өчө. Ушу алдыдан чач чыккан жерде мынакей аркага алып кетесиз. 3 манжаны алтоо кетти аркага. Желкеге чейин барат, акыркы чач чыккан жер бүтүп туруп. Кайтканда алакан менен капталдан алып келесиз, боковой жак менен мындайдан. Түз кетти, масы тартылды. Мындайдан кетти, капталы менен. Бардык башка мастарды сүннөт. 4төн 1 фарз. Биздин мазхабта 4төн 1 экен фарз. Эгерде бирөө бир алакан суу менен мынтип койсо, өтө берет. Мындай кылып койсо, же мындай кылып койсо, же мындай кылып койсо өтө берет. 4төн 1 фарз өтө берет. Бирок сүннөт болбой калат. Сүннөт болуш үчүн кандай экен? Барды истиаб деп коет, баштын бардыгына ушундай суу эмеси жетип мас тартуу, бул сүннөт. Албетте хадисте ушу келет мындай: бир, анан мындай аркадан, алдыдан баштайбыз. Аркадан эмес. Алдыдан аркага барат, андан кийин каптал менен келет. Анан мына колдорду булака. Муну экөөнү иштетпейбиз. Барарда мол участок тиет, ушул жери. Кайтканда муну алып тиет, муну экөө бошуп калат. Буну кулактын ичине өзүнүн жолу менен жүргүзүп чыгарып коесуз. Бул сыртына бул мындай кылып. Бармакты полный кылып коесуз. Мына масык менен. Ушу менен масык болот. Имам Шафилерден да баягы бир сууну алып туруп масык кылып, дагы бир суу алып, 3 жолу кылышат да. Сууну кайра алыпчы. Жок, бизде бир эле. Бир эле жол. Бирок бир нерсени караңыз. Таслис деп коет, аларга дагы биздин алымдарыбыз мустахаб катары айткан. Сиз 3 кылып койгонуңуз жакшы. Кандай кылып? Кетти, кайра бир жолу кылып коюңуз мына. Түшүнүңүзбү? Бир жол аркадан, алдыдан аркага алып бардыңыз. Анан аркадан алдыга алып келдиңиз. Дагы бир жолу аркага алып коюңуз. Мен устазым Маулана Назыр Рахман Дамат Баракатовундан 98-жылы ушундай мас тартканын көрдүм. Ошон үчүн иншалла себеп дегенде, берки мазхабтар да баягы 3 жолу 3 деген сөз келип калганы 1, 2, 3 кылып ага да амал болуп кетет дагы. Буну фукахалар мустахаб деп жазышкан. Ден соолугума байланыштуу орозо тутпайт элем. Оозум тутпайт элем. Оозум кургайт. Эгер орозо тутсам, зикир айтканда кургаса, оозумду суулап койсом болобу? Орозо бузулбайбы? Жок, оозду суулаганда орозо бузулбайт. Алкымдан өтүп кетсе, анан бузулат. Оозго суу алып түкүрүп койгондон, чайкап койгондон, bundan орозо бузулбайт. Фарыз орозо болсун, нафил орозо болсун, каза орозо болсун, кандай болсун. Алкымдан өтүп кетсе, анда бузулуп калат. Ага чейин эгерде ошо зикир айтып атканда тил кургап калса, же болбосо орозодо мындай күн ысык болуп калганда 1-4 күндөр кармап калсаңыз, мисалы чаңкап же каза орозону кармап атсаңыз, чаңкап калган учурда азырына күн ысык кетип атпайбы?
ошол убакта оозуңузга суу алып чайкап коюп түкүрө берсеңиз болот. Бир нерсени этияттуулук үчүн айтайын. Оозуңузга суу алып туруп чайкап түкүргөнүңүздөн кийин оозуңузда нымдуулук калат. Суунун нымдуулугу калат. Ошону шилекей менен бир түкүрүп, дагы бир түкүрүп коюңуз. Чыгарып коюңуз. Ошо нымдуулукту жутуп жүрбөңүз деп атам. Суунун калдыгы өтүп кетип жүрбөсүн. Чтоб шайтан дагы васваса кылып сизди азгырбаш үчүн оозуңузда түкүрдүңүз жакшы эле. Ошо нымдуулукту дагы бир түкүрүп коюңуз, чтоб болду, эми мына жактан жуткан шилекейиңиз ал менен ачылып кайтат. Аял киши эркек стоматологко барса болобу? Бирок Кудайга шүгүр, азыр бизде аял стоматологдор деле көбөйүп кеткен. Ошон үчүн аялдарга эле, эркектерге барган эле жакшыраак. Эгерде таптакыры аял стоматолог жок таппай калса, аял киши ону күйөөсү менен эле барсын, же баласы менен барсын. Макулбу? Себептен ал дейт, бул дейт, кармайт, же башка неме кылат, кыскасы тияк. Азыр эң жакшы, алхамдулилля, аял стоматологдор аябай эле көп. Кудайга шүгүр. Бул кажетти дагы, машаалла, аткарып атышат. Буга жакшы нерсе. Таптакыр аргасыздык болуп калса, азыркындай күйөөсү менен барган жакшы. Жолдошум мага сенин агаң машинасын бербей койду деп таарынып кетип калды. Негизи динде кандай? Кыз бала үйүнөн алып келиш керек дейт. Жолдошум ушундай пейлинен мен да чарчадым, канте. Эми адамга Алла Таала ар кандай табият берет экен, андай мүнөз берет экен. Таарынып кетип калса, эми таарынышын жайыш керек. Бирок мындай нерсе таарына турган нерсе эмес го. Эми карап туруп, машаалла, турмушта ылдый кичине сөздөр болот, таарыныш болот. Кайра көңүлдөрүн көтөрүп коюш керек. Жакшы сөз менен. Акыркы күндөрү ичкен адамдарды умрага жөнөтүп жатышат. Алар келгенден кийин кайра ичип алып жатышат. Ушуларга катуу эскертип коюңузчу. Туугандар, мындай дагы мурда дагы суроолор түшкөн эле. Эми ыйык жерге баргандан кийин, бир тазалангандан кийин, ошо ыйык жерлерди көргөндөн, ошол жерде баскандан кийин кайра арамга кайтпаш керек. Ал жакшы эмес. Жакшы эмес. Туура умрага барганда оңолу бар. Жаман иштерди таштап атышат. Көп ата-энесин жиберип атат, намаз окубаганын деле, ичип алганын деле, этип солугандан кийин бир барып келсинчи, жакшы чөйрөдө бир 10-15 күн жүрсө, аракты таштап коет беле, намазды баштап алабы, апам ушу жолук салынабы деп жибергендер, алхамдулилля, балдар, кыздар сертификат алып берип, ар кандай шылтоо менен, той, башка нерсе менен берип атат. Алхамдулилля, бул жакшы нерсе, жакшы көрүнүш. Машалла, ушу ата-энем ушу тирүү кезинде бир ыйык жерди көрсөтүп алайын. Бир ыйык жерге ушу элдин катары, мусулмандар катары менден ата-энем барып келсин деп кыйналып, акча таап жөнөтүп аткандар, алхамдулилля, бардыгы эле укмуш болуп кеткен жок да. Зорго акча тапса ошону жиберишет. Машина албай, үй албай, ушу ата-энем барып келсинчи депчи. Ошон үчүн туугандар, мына жерде кичине балдардын дагы мээнетин кадырлаш керек. Ошол ыйык жерлердин дагы мээнетин кадырлаш керек. Анан келип алып кайра ичип коюп, же болбосо тинтип, ал жакшы эмес. Ошон үчүн мына жактан машалла жакшы даярданып, жакшы ниет менен ал жерге барып, жакшы жамаат менен бекем өткөрүп келсе, бекемделипчи, бул жака келгенден кийин хотя бы мечитке байланыш керек да. 5 убакыт мечитке каттап турса, ошол алып келген нуру, умрадан алып келген нуру, руханияты өзүндө калат да. Эгер бул жака келип дагы мечитке барбай койсо, анда акырын алып келген нуру да жок болуп кетет. Кудай сактасын. Ошон үчүн айтат да, умра кылыш оңой эле, ажылык кылыш деле оңой эле. Бирок умраны, ажылыкты кармап жүрүш кыйын. Айтып коет го мындай, чемпион болуш оңой, бир чемпиондук титулду кармап жүрүш оңой эмес деп. Туурабы? Кармап жүрүш оңой эмес. Койдум ошондой. Мына бир умра кылдыңыз, алхамдулилля, жакшы, ажылык кылдыңыз, өтө жакшы. Эми ошону наамды булгабай. Мен кандай болбосун ыйык жерге барып келгенмин деп, ошол ыйык сезим менен, хотя бы мен жаман аттуу болуп кетсем деле мейли, бирок ушу ажы деген ат жаман аттуу болбосо экен. Умра деген атты мен жаман аттуу кылып албайм. Мына ушу умрага барып келип дагы деле ичип атат
Башкаларга динге келгенине, жакшылыкка, оогонго тоскоолдук болуп калбайын деш керек. Аллах инсаф тоофик берсин баарыбызга. Бокс менен машыкса болобу. Өзүңүздү коргоо үчүн эркектик сыпаттарды ойготуу, патриоттук дейбиз, дин дейбиз, эртеге тияк бияк кыл дөөдө баатырлык сыпаттарды проблема жок. Бирөөнү кордоп, уруп, сабаш үчүн эмес да. Ниетке жараша кетет баардыгы. Эркек киши шымды кызыл ашыктан жогору кийиши шартпы? Ушул хадис, ушул боюнча хадис бар. Бар хадис. Болгондо да сахih хадистер бар. Кызыл ашыктан жогору. Кызыл ашыктан ылдый кылгандар текеберлик менен. Охо, катуу айтыңдар. Алла Таала кыямат күнү рахмат назары менен карабайт. Карабайт деп койгон. Кээ бир риваятта кечирбейт деп койгон жери бар. Кээ бир риваятта мындай деп дагы келет. Ким базарда буюмун жалган ант, жалган касам менен сатса, ошого жана кызыл ашыктан ылдый кийимин салыратып кийген ошолорго исбал деп коет. Исбал иза. Вот ошолорго рахмат назары менен карабайт. Хадистер барбы? Ошон үчүн шалы эркектер мына кызыл ашыктан ылдый эмес, ошодон жогору алып жүрүш керек. Бул пайгамбарыбыздын хадиси. Эмне үчүн азыр модада, азыр тигиндей да анын карап отурбайт. Эң акылдуу адам айтып аткандан кийин унчукпайлы. Амал кылыш керек. Хижаб кийип туруп боёнсо эмне болот? Күйөөсү үчүн боёно берсе, башка эркектер үчүн боёнсо болбойт. Күйөөсү үчүн боёнгон, боёнуш керек. Башка эркектери болбойт. Эмнеге пешим асыр намазын үн чыгарбай окулат? Жараткан Алла Таала ушундай деп Жабраил периштени жиберди, пайгамбарыбыз айтты бизге. Күндүзгү. Буну хикматы, философиясы. Биз хикмат философиянын аркасынан жүргөн киши эмеспиз. Пайгамбарыбыздын аркасынан жүргөн кишилербиз. Пайгамбарыбыз эмне деди? Биз ошого ыйман келтирдик. Бешинди ичинен, асырдын ичинен, асырдын ичинен. Кээ бирлер эми айтып келип, мынакей күндүзү окуса угуп калып, душмандар билип калып, тигиндей кылып кечкурун үндү чыгарып деп. Ар ким ар жака бурмалап, бирок акыйкаты Жабраил периште келип пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга 5 убакыт намазды имамчылык кылып, 2 жолу келип, 2 күн подряд келип туруп өткөрүп берген. Биринчи алгачкы убактысын, экинчи күнү эң акыркы убактысын. Ушул үммөтүңдүн убактысы деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Алла Таалам буйрук берди. Үйрөттү, биз ушуга ыйман келтиребиз. Кыбыла жака шыпырса болбойт дейт. Ага кандай карайсыз? Жок, эч нерсе айырмасы жок. Кыбыла карап, дарат бошотса болбойт. Кыбыла карап, макулбу? Адам баласы ажатканага, туалетке, бошонууга, мейли айдоодо болсун, поледе болсун, же үйдүн ичинде болсун, бизде Ханафи мазхабта кыбыла карап отуруу дагы, аркасын карап отуруу дагы болбойт. Оң жакта болсун же сол жакта болсун. Кыбла. Бирок ушул кыбла карап отуруп, аркасын карап экөө тең болбойт. Мейли здание үйдүн ичинде болсун, же болбосо майдан эшикте, ээн талаада болсун, айырмасы жок. Бул боюнча дагы 4 мазхабта ихтилафтар бар. Биздин мазхаб ушундай. Телефондон Куран угуп жатканда тиштенип, колу бутум жана белим карышып сыздайт. Эмнеден болушу мүмкүн? Шайтандан. Куран окуганда шайтан чыдай албайт. Сизге кол салып ар нерсе кылышы мүмкүн. Ага киши сабыр менен аузу биллахи минаш шайтанир көбүрөөк окуп, акырын дем салдыра бериңиз. Акырын күч алсыз болуп калат, кетет. Азыр үйлөнүшкө шартым жогору болобу? Же кандай? Же калыңды да үйлөнүүгө сөзсүз калыңды бериш керек. Той өткөрүү сөзсүз эмес. Калыңды берүү сөзсүз. Махырды берүү сөзсүз. Той өткөрүү ал сөзсүз эмес. Бир кой менен өткөрүп койсоңуз бул сүннөт. Аулим валау биша. Бир кой менен валима. Үйлөнүү тоюн өткөрүп коелу деп айткан жери бар.
болбой калса эчтеке эмес. А бирок махрды берүү бул Кур'ан. Бул сөзсүз бериш керек болот. Андай болса болот. Албетте артын келе мындай эле үйлөнүү эмес, турак жайды камсыздай аласызбы? Тамак ашын, кийим кечесин камсыздап махрын бере алсаңыз, ошондо үйлөнө аласыз. Той өткөрбөй койсоңуз дагы мүмкүнчүлүк жок, проблема жок. Мүмкүнчүлүк бар, бир кой менен той өткөрүп койсоңуз болот. Менин тишим көп канайт. Особенно дараттан кийин кайра даратты башынан алыш керекпи, же жөн эле оозду жууп койсом болобу? Жок. Тиш канадыбы, даратсынбы. Бүтөйүн деп калдыңыз. Колуңузду жуудуңуз, оозуңузду, мурдуңузду, кол, бетти, масык, бутуңузду жуатты, тиш канап кетти. Кайра башынан. Ошол жерден эле чайкап коюп кете берсе болбойт. Эгер тиш канап, оозуңузду жуусуңуз, дагы тиш канап, туруп туруңуз, тиш токтосун, каны токтосун. Анан аласыз. Эстегенде бир врач бар эле, Абдулла Шейх, Кудай рахматы. Врачтын атын да унутуп калдым. Мына тоңдон эле. Султан Байкенин баласы, мына атын унутуп калдым. Ошол кишиге мен да тишимди көрсөтүп карадым эле. Көп жыл болуп кетти, бир 20 жыл точно барды го деп. Анан айтты эле, дамыла, сизди ушу мусулман жамаатына айтып койсоңуз, мисвак менен эме кылып атышат дейт, соопту алып атышат, жакшы. Бирок дейт, мына манжалар менен кичине массаж кылып коюш керек. Не деген, тиштин эмеси бар го, мына мүрү деп коебуз. Вот ошолорду мындай кылып койсо, ичинен деле сыртынан деле, мында кол мененчи. Ал ол ошо стоматология боюнча доктор болчу. Ошол Алматинкада эле турчу. Көпөккө ошондой кылып эме кылып койсун дейт. Эмне үчүн? Туба тиш канагандар дагы бошогондор менен болот депчи. Массаж мында оозду чайкап атышкандар эмне, тамак жегенден кийин ооз чайкайбыз го. Тамактан алдын ооз чайкап коебуз, жакаарды ооз чайкап коебуз. Ошо чайкаганда көп деле убакыт кетпейт дейт. Нары берде ошоларды кат-каттында кармап, оң жак, сол жактарынан бардык азууларга чейин, тиш немелерине мындай массаж кылып коюш керек дейт да. Маша, болуптур да, кээде айтып коебуз. Азырда мүмкүнчүлүк болуп калды. Демек, эгерде тиш канап кетсе, дарат сынат, кайра баштан алыш керек. Турмушка чыкканыма 10 ай болду. Учурда куш бойлумун 6 ай болду. Күйөөм мурдагы сүйлөшкөн кызы менен сүйлөшүп жатат. Эмне кылсам болот? Акырын айтыңыз. Бул эми арам болот. Некеси жок сүйлөшкөн, башкаларга мындай кылган, бул арам барды. Анан сабырдуулук менен жаштакан настроениеси жакшы болуп, Кудайдан коркуңуз деп Алланы эстетип. Мен 16 жаштамын. Менин бир аябай жаман адатым бар. Ошондо кантип айрылсам болот? Жаман адаттардан айрылганга пайгамбарыбыздын нускасы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөткөнү биринчи Алла Тааладан жаман иштерди таштаганды сурангыла деген. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат. Я Алла, мен сенден жакшы иштерди кылганды суранам, жана жаман иштерди таштаганды суранам деп. Алладан сураш керек. Я Алла, жаман иштерди ар 5 убакыт намаз сайын сурай бериңизгин. Алла жүрөгүңүзгө жаман иштерди жиркеничин салып коет. Аллахумма хаббиб илайнал иман ва заййинху фи кулубина ва каррих илайнал куфра вал фусука вал исян ва жаална минар рашидин деген дуа. Я Алла, өзү бул Кур'ани Каримдеги аятты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуну дуа катарындагы айтат эле. Я Алла, Аллахумма хаббиб илайнал иман дегени, я Алла, менин жүрөгүмө иманды сүйкүмдүү кыл. Ва заййинху фи кулубина. Бизге я Алла иманды сүйкүмдүү кыл, жана жүрөгүмө буну зыйнат, кооз кылып кой. Ва каррих илайнал куфра вал фусука вал исян. Я Алла, жүрөгүмөчү капырлыкты, мына жаман адаттар, күнөөлөрдү, айырсыз иштердин баардыгын жиркеничин сал. Жек көрүүсүн сал алдасында. Ва жаална минар рашидин, анан кийин мени туура жол тапкандардан кыл депчи. Ошон үчүн биринчи жаман адаттарды ташташ үчүн Алла Тааладан ошол жаман адатты таштаганды сураңыз. Кээде жалпы, азыркы мисалы дуада жалпы.
Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat ve terkel munkarat ve hubbel masakin. Dualar uzun dua. Oşun birincisi ya Allah, men senden yaxşı işlerdi kılgandı soranam, jaman işlerdi taştagandı soranam. Ana oşul жерге келгенде айтыңыз Алла Таалага. Кандай жаман ишиңиз бар? Кандай жаман адатыңыз бар? Өзүңүздү. Ya Allah, men tekebberlikти таштаганды суранам. Менде көрө албастык бар, ичим тар. Hasat, ушуну таштаганды суранам. Ya Allah, менде сараңдык бар. Ушу сараңдыкты таштаганды суранам. Дагы кандай? Жалган сүйлөгөн бар. Жалган сүйлөгөндү ташта. Ya Allah, менде кополдук бар, күрөздүк бар. Түшүнөсүзбү? Ушулар жаман эмнелериңиз бар. Мен зынага тартыла берем. Ya Allah, ушу жаман ишти таштаганды суранам. Мен кумар ойногонго кызыга берем. Ya Allah, ушу жаман ишти таштаганды суранам. Айтып туруп Алла Тааладан иншалла. Кайра бир эмес, 2-3 жол айтыш. Bir aytkанда тил кетет, мээ башка жакта болуп калат. 2-3 жыл айтканда жүрөк дагы, мээ дагы орунда калат. Чын жүрөктөн сурасаңыз, Алла Тааланын жардамы башкача. Жаман иштерди таштоо. Кандай гана уурулук кылам мисалы. Уурулугумдан токтой албай атам. Ya Allah, ушу жаман ишти таштаганды суранам деп Алладан сураш керек. Пайгамбарыбыз айткан муну. Бизге үйрөткөн жаман иштерди таштоону Алладан сурагыла. Жаман мүнөздү. Алла экинчи дагы бир дуаны айтайын, братья. Allahumma hdini li ahsanil ahlak. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Keremettүү Allah Taala'dan dua сурады. Ya Allah, bana en çıraylı kılık münöz ver. Senden başka hiç kim beri almayın. Menden jaman münözdörді al taşta. Jaman münöz. Jaman karakter. Jaman peyil. Jaman kıyal joruk. Kança degen mende şunu jamanlar al taşta. Vasrif anni sayyaha. Senden başka hiç kim ala almayın. Senden başka hiç kim menden jamanlıkты getire almayın. Жаман адаттарды, жамандыктарды Алладан суралып пайгамбар айтты. Экинчиси кандай аласыз? Бул биринчиси. Экинчиси адамдарга дават бересиз. Ошо жаман адатыңыз бар го, ошонун жамандыгын айтыңыз. Кимдин жүрөгүндө кыпындай текеберлик болсо, бейиш жытын-жыттабайт экен. Пайгамбарыбыз айтып тур, көрө албастык кылбагыла. Бул адам баласынын жакшы иштерин, соопторун отунду жегенде жейт экен. Айтыш керек. Жалганчыга Алланын нагаты болсун деген. Буну айтыш керек. Качан биз иншалла адамдарга, эгерде кайсы ошо жаман адатыңыз бар го, ошонун кесепетин айтыңыз. Ошто сиз жүрөгүңүзгө келе баштайт. Астагфирулла, мен буну өзүңүз айтып атасыз да. Айтып атасыз. Арактын зыянын айтыңыз. Уурулуктун зыянын айтыңыз. Жаман адаттарды айтсаңыз, ана кайра келе берет. Ошон үчүн эки ишти кылыңыз. Бир дуа, бир дават. Кудай кааласа Алла Таала иншалла баарыбызды жаман адаттан арылтсын. Амин. Мен намаз окуй албай жатам. Окуйм, бирок 2-3 күндөн кийин эле таштап салып жатам. Эмне кылсам болот? Кандай кеңеш бересиз? Өлүк жууңуз да. Кабыр казыңыз. Даватка чыгып келиңиз. Намаздын пайдаларын окуңуз. Намаз таштаганын зыянын окуңуз. Мен атам өтүп кеткен. Кыз бала Куран окуса өтпөйт деп уктум. Ушул боюнча айта аласызбы? Жок. Уул бала, кыз бала Куран окуса болор. Эмнеге өтпөйт? Просто мындай эркектер топтолгон учурда ошо кыз бала окубайт да. Үндөрүн эме жакшы эмес да, эркектер окуйт. Атак мисалы кыздар дагы Куран окуп ата энесине согуп багыштаса болот. Аялды эркек кандай Куран окуш керек, аял да ошондой Куран окуш керек. Баарына милдет Куран окут өлкө эркектердин мойнунда эмес. Аялдардын мойнунда дагы. Куран эркектер үчүн эле түшкөнбү? Куран эркектер, аял баары үчүн түшкөн. Баары окуш керек, баары. Мен жашоомдон айрылайын деп жатам. Наркы дүйнөдө Алла кечирет.
Эгерде өзүңүздүн өмүрүңүздө кол салсаңыз үт чатаганда. Кээ бир алымдар жаназасы ham окулбай калат. Бизде мазхабта окулганы менен алымдар, диндегилер, карылар, муфти, казылар барып окубасын дейт. Жашоодон айрылам дейт. Алла берген жашоону шүгүр кылгын. Канча оор кылып эс Алла Тааладан сурап, көп болсо кичине карыз болду, бирөө кичине кордоду, же бирөө ооруп атып кыйналды. Проблема жок. Мусулман адамдын башына келген кайгы толико күнөөнү кечирет. Даражасы көтөрүлөт мунун. Сабыр кылып туруш керек болду. Иншалла кыйналыш келип атканда сиз бул жакта иншалла көтөрүмдүү болуп сабыр кылыңыз. Күнөөлөр кечирилип атат, дуалар кабыл болот. Аллага жакын болот. Бирок жашоого азыркындай айрылайын деп анан кийин кол салууга болбойт. Азыркы жаштарга насаат айтып коюңузчу сураны. Жаштар биздин келечегибиз. Имандуу болсо, имандуу мамлекет болот. Берекелүү мамлекет болот. Бактылуу мамлекет болот. Жаштар мынакей келечек булар. Мамлекеттин түркүктөрү. Кайсы элдин жаштары бузулса, анын келечеги жок. Жаштык боюнча кыямат күнү өзүнчө суроо болот. Өмүр боюнча өзүнчө, жаштыгы боюнча өзүнчө. Ошон үчүн кыямат күнү 7 арыштын көлөкөсүнөн жай алган кишилердин бири жашында ибадатта өткөргөн. Ошон үчүн жаштарга өтө маанилүү. Жаштар билимге, дин билиминде калсын, дүйнө билиминде калсын. Ансыз мүмкүн эмес өсүү, өнүгүү. Вакытты текке оюн, күлкүгө, тамаша, жеп ичкенге өткөрбөш керек. Ибадатта өткөрүш керек. Пайдалуу амалдарда өткөрүш керек. Пайдалуу илимдерде өткөрсүн. Намазда термелип турса болобу? Намазда термелип турган болбойт. Жөөттөр термелишет андай. Ускуну фиссола. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйругу бар Муаттада. Намазда тынч турган деген. Тынч турган. Тынч турган. Үн жагынан дагы, сырт жагынан да, ич дүйнөнөн тынч турган. Мечитте же намазканада, телефондо дүйнөлүк ар кандай нерселерди көрсө болбойт дүйнөлүк нерсе. Ошо мечитти тандадыңызбы? Үй калып, базар калып, көчө калып, мечитке кирип ушу дүйнөнү көрөйлү. Мечитте дүйнөнүн сөзүн сүйлөгөн адамгачы сооптон кургалат дейт. Жүрөгү караят. Бул жер ахиреттин сөзүн сүйлөнөт. Мечит дүйнөнүн сөзү үчүн курулган эмес. Алла Тааланын тасбихи, Алланын зикри, Алланын ахирети, бейиши, дозок үчүн курулган. Мечитти кургандар да, абат кылгандар да Куранда айтып койгон: "Иннама я'муру масажидаллах ман амана биллахи вал яумил ахир." Мечитти курган кимдер курат мечитти? Кимдер амалдар менен жандандырат? Ким Алла ахиретке иман келтирсе. Дүйнөгө иман келтирсе эмес, дүйнөнүн сөздөрү. Кудай сактасын. Мечиттин ичинде дүйнө сөзүн сүйлөгөн адамдардын жүрөгүндө мунафыктык пайда болот. Чатак нерсе болот, шайтан ошого алып кетет. Ошон үчүн телефонуңузду вообще мечиттин сыртынан эме кылыңыз. Эгерде кирип намаз окуп кетсеңиз мейли, sonra сыртына чыгып алып мейли. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Жакшы. Балдарым бек болот. Ахматка дуа кылып бериңизчи. Ахмат балам 5 жашта. Сүйлөгөнү кечигип жатат. Уста сабактан кийин сизге жолуксак болобу? Мечиттин алдында турганмын. Мейли. Алла Таалам иншалла шифасын берсин. Балдарыңызга имандуу, ооматтуу жашоо берсин. Бек болот Ахматка. Амин я раббал аламин. Устаз досум көңүлүн оорутуп алгандаймын. Досумдун аты Искендер. 84-жылы Искендер досум акысын балдарын дуа кылып бериңиз. Сизден Алла разы болсун. Менин бардык досторума да дуа кылып коюңуз.
Аллахым барыңыздарды иманды достардан кылсын. Бири-бириңиздерди жакшылыкка тарта турган, жамандыктан кайтара турган, намазга бекемдей турган, чогуу жакшылыкты жайыта турган, илимдүү, илимине амал кылган, Алладан корккон достордон кылсын. Assalamu alaikum. Bundan 2 gün burun ulu ağamdan жашап ulu кайтыш болуп. Ал ulu ağamдын жашы дейби ulu кайтыш болуп калды. Кайда эле ошондон улам сизден суранат элем. Уруксат берсеңиз, ошол иниме багыштап Куран окуп берүүңүздү өтүнөм. Ыраазычылык билдирем. Аты Мирлан уулу Амир. Аллахумма гфир лаху вархамху варфа даражатаху фил махдиин. واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر له ولنا يا رب العالمين اللهم نور له في قبره ووسع له فيه. Özü ölükö dua okulandı yüreğine ölükö en güçlü faydası tiygan. Makul kurbançılığı. Kur'an'ın soğukları da tiygan. Elhamdülillah. Kur'an şefaati. Kur'an boyunca yani talaş bolsa da soğuk tiygan. Elhamdülillah. Biroq azırkı Peygamberimiz aytkan ölügün kişiye dua kılganın bir jolu şu. Allahumma gfir lahu. Ya Allah şu marhumdun kim bolsa da ya Allah ölgün bolsa nake oşonun günösün geçir. Varhamhu. Ya Allah rahim kıl. Varfa darajatahu fil mahdiyin. Darajasını büyük kıl. Tora jolda kıl. Vahlufu fi aqibihi fil gabirin. Ya artınan ya Rabbil alamin jakşı nemeler taştı. Vagfir lahu ve lana ya Rabbil alamin. Alnındaki bizim de günahlarımızı geçir. Anın kabırın gen kılgın. Ve işine girgizgin degen dualar. Vakti okudum. Neşin kaldı? 2 minut. Zayıf hadistin hükmü kanday? Jana zayıf hadisti zayıf dep aytış kerekpi? Jana davat kana tura jol kamgan kalgan joldor tüküңүзгө ilbey süйлөсө kanday bolup kalat? Davlat deybi je davat deybi? Davatçı jana jönököy adam dep bölgön turabı. Misalı davatga çıkpay amal kılsa deybi. Mындай турганда биринчиден оңуздар Пайгамбарыбыз мен мына хадисим сахих, бул хасан, бул заиф деп айткан эмес. Кийинки алымдарыбыз muhaddisин hadis boyunca meni kılgan kurbançılık bergen ulamalaryбыз hadisти анан кийин баа берген. Ошо hadisти передатчик деп коебуз, равилер ошолорго карап туруп анан кийин hadisти заиф деген. Bunun aytkan ошо сөзү заиф. Пайгамбарыбыздын өзүнүн hadisi, Пайгамбарыбыз өзүнүн айткан сөздөрүн меники мына сахих, мынасы заиф, мынасы хасан деп айткан эмес, айтпайт да кандай? Пайгамбардын ар бир сөзү сахих да. Бул кайсыдан? Кийинки мисалы сахаба табиин, таба табиин келе берет, уламалар бизге чейин келген. Мына ошол аалымдар анан ортодо кичине зейини слабый. Кейде унутуп калат, кейде унутпайт. Ошону периодо өткөндөр ошолордун кишине айтылып туруп анан кийин хадисти айтат. Бул жакшы түшүнүп алыш керек. Экинчиден hadis alımlarыбыз чечип койгон туугандар акыйдада өкүмдөрдө заиф иштебейт. Только сахих менен хасандарда. Заиф фазаилдерде макул деген. Фазаилдерде дегени фазилет айтылып атканда ошол жерде сахих hadis, хасан hadis, заиф hadisти дагы колдонсо болот деп айтылат. Биздин китептерде толтура Tirmizi'de, Abu Davud'da, Nasai'de, İbn Mace, Musnad-i Ahmad, İmam Bukhari'nin Adab-ül Mufrad, толтура kitaplarda zayıf hadisler, fazaillerde öte köp aytılıyor. Oşoga amal kılsa.
Анан кийин мейли азанга жакындап калды туугандар. Адамдарды бөлбөш керек. Баарыбыз бирбиз, бир үммөтпүз. Бир Алланын пендесибиз, бир пайгамбардын үммөтүбүз. Баарыбыздын мойнубузда даава. Бирөө кылат, бирөө кылбайт, бирок бөлбөй. Алхамдулилlah баардыгын ынтымакка чакыра бериш керек. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла иляха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.